Атаман 5 yıldız, koyon kulak, 5-7, Aytor bir top. Жалабаттын мыкты аттары турган короодо турам. Ассаламу алейкум, кыргыз элим, амансыздарбы? Бүгүн сиздерге ушул жердеги күлүктөрдү тааныштырайын. Өсө сиздер видеону толук көрүп, каналды колдоп, катталып, жакшы сөздөрдөн жаза кеттиңиздер. Кыргыз элинде болгон улакка чуркап көк бөрөдө көрүнгөн күлүктөрдүн турган короо жайын, жеген жемин, баскан турганын, таптоосун, багуусун сурап, мына ат сүйүүчүлөрүнө, көк бөрө көрөрмандарына тааныштырып өтөйүн. Бүгүн мен мына Жалал-Абад жергебизде жүрөм, көк арт жакта. Бул жерде бир ошо аламанга ат чаптырып жүргөн, ушундай жакшы аттарды бактырып жүргөн Зарыл деген бир жигит бар. Дал ошол Зарылдын аттары менен бүгүн таанышабыз. Анда эмесе бардык мырзаларга ушундай күлүк аттар, мыкты аттар насип этсин. Мен Зарылдан бул аттардын багуусу, таптоосу тууралуу бир четинен сурап берейин. Кандай жем менен чуркап атат, кандай кылып суутуп атат. Мына бул жана 5 yıldız өткөндө күмүш экен ат. Бул да Зарылдын колуна келиптир. Бул жакта Польша сарайдын иштерини сурап берейин кызыктыккандарга. Бул 5-7 Атаман, Мараттын көк аттын баласы. Айтор ушул сарайдын ичиндеги болгон аттарды мен силерге түз так маалыматына жеткирип берем. Суусу тууралуу дагы сурап берейин. Жаңы ат сүйүүчүлөрүнө жардамы тийип калса дагы жакшы. Мисалы Атаманды кандай тап менен чуркатат, 5-7 кандай чуркайт, жаңы келген бул 5 yıldız кандай багылып атат, сарайдын иши, узун туурасы дегендей бүт кызыктырган суроолорго жооп алып берейин. Зарыл деген жигит ушул. Ассаламу алейкум, Зарыл. Амансыңбы? Рахматуллахи ва баракат. Карим ака, хуш келипсиз. Келдим, рахмат. Өзүң жакшы турасыңбы? Ден соолук жакшыбы? Кудайга шүгүр. Жакшы экен, эл кызматында талыкпай. Кырымдан иштеп атабыз, колубуздан келишинче. Аракетибизди кылып атабыз. Жакшы экен. Алла баракасын берсин. Эң негизгиси. Жакшы экен. Мынакей бүгүн ат сүйүүчүлөрүнө сенин күлүктөрүң тууралуу чыгарылыш кылып атабыз. Бир четинен күлүктөрдүн тарых таржымалына токтолуп, багуу тартиби, суутуу дегендерди бир кененирээк бүгүн айтып берели ат сүйүүчүлөрүнө. Эң негизгиси биринчиден Алла таалага чек шүгүрлүгү болсун, ошо аттын аркасынан жалган гана жакшылыктар келди. Атка кызыгып, аттарды багып, мына ошонун аркасынан сиздер менен таанышып отурабыз. Канча адамдар менен, жакшы адамдар менен тааныштык, мамилелештик. Анан бул сарайдын салынышына дагы бир себепкер. Ошо мен эң жакшы көргөн атым Атаман. Атаман. Атаман ушул себепкер болду. Бирден бир. Мында 2000 азыр 5 asır болсо, буну биз Кунамдан быштык өтүп атканда алганмын. Ошондо 2019-жылы алсам керек эле. 2019-жылы муну Марат менен алган бул атты. Мараттан, Чолоктан чолок терек. Түбү Сапаровкада Жеңиш деген иним бар. Ошодон келген ат бул. Ошонун аттын баласы. Ошондо ушул биринчи атың. Ооба, биринчи ат эмес, ушул ага чейин бир көк атым бар эле. Жана Жалал-Абадта 5-5те академияга чабат эле Марат. Ушул жерден бир суроо туулат да, Зарыл. Бул атка келип калган себеби же жаш кезинен же атадан калган мураспы кандай? Эң негизгиси бул каныбызда бар нерсе экен да, Карим ака. Кыргыз экенбиз, каныбызда бар экен. Мен өзү бирес шаардык баламын да, шаарда өскөм. Шаарда өсүп, бирок кичинекейибизде баары бир жайлоого, айылга барат элек да. Каныбызда бар нерсе, жаш чоңойду, окуп алдык, университетте окудук, жогорку билим алдык, ошончо ушу көп убакыттар өтүп кетти. Анан мен Тилек деген досум билесиз да, жана гектар неси. Билем, Ошол досум себепкер болгон. Ошол бизди улакка кызыктырып, жүргүлө баргыла деп жетелеп, кызыгуу ошодон башталган. Эң алгачкы атым бир көк атым бар эле. Ушу Жалал-Абадта, жаштыкта Жалал-Абадтын атынан сборный Жалал-Абадта чабылган ат эле ошол. Ошол ат биринчи атың. Биринчи атым. Марат иним чабат эле, анан ошол атты мага сатыңыз, бериңиз деп, ошонун ордуна ушу бышты келген. Атаман келген. Анда Кунан бышты эле, мен мунун өзү мындай көргөн деле эмесмин. Иним ошо Жалал-Абад намысын коргосун деген ниет менен ал атты берип, анын ордуна ошо өспүрүмдү берген мага. Аламанга ушуну менен топ жарып кирипсиң да? Ооба, аламанга ушу менен башы ушул болду. Муну ошо бактык. Барпыда Жумабай деген иним бар.
Ошондо жүрдү 1 жыл. Андан кийин Абдыкалык ажы. Абдыкалык полбан өзү тарбиялап берди. Биз тарбиялап чапты. Абдыкалык чапты. Мындайча айтканда ошол түптөдү. Марат чапты. Ошо биринчи эле улак апарганыбызда жанагы эмеге Кекиликке базарга Марат таяп чыкты. Биринчи улагында. Биринчи улагында. Таяп чыккандан кийин сон болду деп отурсак, бир мезгилде дагы келет да, төөп чыкты. Биринчи улагында. Биринчи улагында. Канча сыйынды ошондо? Ошондо 2 сыйында чабылды. 2 сыйында. 2 сыйында чабылды. Ошо төөп чыкты. Төөдөн кийин кайра алтын кур дегенде кайра кирип дагы бир кармады. Ошол жерден досторуна жардам берди. Ошол менен башталып кетти. Башталып кетти, кызы башталып кетти. Бул болсо ошо атамандын менен желелеш бул. Жашы тең. 5 асый бул деле. 570 деп. Ошо Марат Алмаз акамат. Менде турат. Сен багып, сен чапчы деп. Ушуларды бериле менде турат. Мага өзүм карап атам. Бул ошондо бул менен атасы бир, энеси бир. Энеси эле, Бул ичине чоңураак. Бойлуу экен, э? Ооба, бул ушу 170-тин тегерегинде го. Ошондо. Атаман бой бийик эмес. Көп эле элестетерет окшойт, чоң ат. Орто ат. Канча чыгат мисалы кызыккандарга? Былтыр ченегенде балдар ченеп кеткенде 1.8 дешкен. Быйыл үйүргө койдук. Үйүргө койдук, кичине көч алды, өзгөрүлдү, бирок ошонун тегерегинде эле го деп. 1.8 тегереги плюс-минус 1-2 см болушу мүмкүн. Жана өткөндө мен улакта кызыгып сурап аттым, сен эми мындай тың бойдон кантип суутасыңар деп. Мүчөсү ушундай деп аттым мун. Бул ат негизи июлдун 15-ине кармадык үйүрдөн. Үйүрдөн кармагандан бактык. Багып, сентябрдын 5-инен бастырып баштадык. Сентябрдын 5-инен баштап ушу мындай 2 ай болуп калды бастырганыбызга. 2 айдан бери ушу багып эле бастырып атабыз. Тегизде эле бастырасың? Түздө эле бастырып аттык. Эми бизде мурун мен ушу суунун аркы бетине өтүп, мына жаңы дыйкандан ушул жака бастырат элек. Азыр мына сайдын ичин суу алып кетип өтүш кыйын болот атат. Анан ушу тегизде эле бастырып атабыз, айла жок. Өзү тоо болсо сууганы жакшы экен. Мисалы, сууту тезирээк келет экен да. Тоо болсо, Тоо болсо, бир 10 күн, 15 күн жана элдер нымшыт үрөт го. Ооба. Мен эми көп сайыпкерлер менен, көп палвандар менен сүйлөшүп, ар кимден ар кандай маселетин алып, ошодон үйрөндүк. Эми үйрөндүк дегенде кандай? Бир азыр мен билбейм да, мен эми өзүм билген нерсемди кылып атам да. Туурабы, туура эмеспи? Бул азыр сиздин каналыңызда көргөндөр сайыпкерлер бар, ошолор айтат да. Бир 10-15 күндөй ушу тегизде эле бастырабыз. Түздө эле бир 5 минутадан баштап, күндө 2 минут, 3 минутадан кошуп, 1 саатка жеткиче бастырабыз. 10 күн, 15 күн аттын акыбалына карап, бирок нымшытпайбыз, ысытпайбыз атты. Нымшытып бастырышат го жанагы тердетип ичине. Жок, нымшытпайбыз такыр. Кургак кылып эле алып келип бастырып. Көп нагрузка бербейт экенсиң. 1 ай асабыз бирок. Курукта турган аттар болот, курукта турду. Күмүшакадан алган ат деле курукта турган экен. Муну деле бастырып атабыз. Негизи мына жерде ат курукта турду жай менен. Мына бол. Ооба. Сулайын улагында, жана 76-лардын улагында Бишкекке барып чаптык. Барпыда чаптык. Ушулар курукта турган, буларды 1 ай астык. 25-июльдан баштап 25-августка чейин астык. 25-август, 26-август минип чыктык. 2 мал булар бабусунда эми 2 мал будай жеди. Кайнатылган будай жеди аттар. Курукта турган аттар. Андан кийин асылып баштагандан кийин арпа жеп башташты. Жалаң эле арпа жеди. Азыр ошондо чабылганда такай эле арпа менен чуркайбы? Чабылганда такай эле арпа менен чабабыз, чилде түшкүчө. Чилде түшкөндөн кийин, андан кийин кичине ошо жүгөрү мака кошобуз. Азыр мисалы, мына көпчүлүктүн көңүлүндө турган атаман атың тууралуу да кичине суроо кылайлы эле. Дагы кандай ашыкча бир машыгуулары барбы мындай суусунда? Ушул башка аттар кайсы эмнени кылса бул ат деле ошондой эле. Ошол эле жеген жемди жейт. Ошолор баскан деле бастырылат, сууту да. Бирок бир эмеси бар, сууту кичине кечирээк келет. Суут келиши кыйын аябай.
башкалар мисалы үчүн бул жерде башка аттардыкы суут оңоюраак келсе бунун сууту келишкен. Күргүндө 2 жолу бастырабыз. Бир 10-15 күн тердетпей, ыңшытпай бастырсак, андан кийин дагы бир 5-10 күндөй кичине кошосуң. Уже түзгө чыгарып бастырабыз. Анан 1 сааттан өткөр. Андан кийин күнү 2 мал бастырабыз. Андан кийин бир 20 күн, 25 күндөй, 20 күн 2 мал басты окшойт. Даже андан көп бастыбы. Акырлап калганда чабасыңбы? Акырлап калганда обязательно терин алабыз. Неге дегенде терин албай койсоңуз эмеге барганда, улакка барганда ат мынчы көрөт. Мусак болуп мынчы көрөт. Анан буну неге дегенде терин алып жеңилдетпесе сууту келбей коет да. 2 мал бастырабыз. Неге дегенде 2 мал жем берчүк. Азыр суугандан кийин 1 малга өткөрдүк. Эртең менен кечинде 2 мал, жемден кийин күндүзү 1 саат, кечинде 2 сааттан 3 саатка чейин. Быйыл анча көп баспады, былтыркыдай. Былтыр курукта турганда 3,5 саатка чейин бастырат элек. 3 саатка чейин бастырат элек. Анан мисалы азыр канча жем менен чуркап атат? Анан кандай жем? Азыр 5 кесе менен чуркап атат. 5 кесе арпа. Азыр көрсөтөм сизге. Кандай? Буга чейин будай бердим деп атасың, Бул будай жегени бир 10 күндө эле жеди окшойт будайды бул. Будайдын сезону бүтүп уже ысык аяктап калганда бул кайнатылган будайды анча деле жебеди, бирок эме жеди. Şu maka buday, kuruk buday jedi da, Allah jedi. 2 kese arpa, 2 kese maka, 2 kese buday jedi okşayt. 1 maldı? Yok, 2 mal. 2 mal. Erteminen 5 kese, geçinde 6 kese jedi, erteminen 4, geçinde 5 şunduk. Aşırganına qarap, kaytarganına qarap berip attık. Жақсы. Ana bastırganda көбү жемин тартат экен, мен bastırganda жемин көбүнчө şu bastırıp başlaganda bir 5 gün 6 güngө чейин жемин өзү ашырып баштайт. Анан кийин кайра ошо мурунку жеген жемине жетет. Мүмкүнчүлүк болсо бир кеседен коштурам мен. Кайра кошосуң? Кошом. Бастырганда коштуртам көбүнчө. Уже аппетитти требовать этип баштагандан кийин өзүбүз деле иштеле баштагандан кийин, өзү деле спортсмен балдар деле жанагы машыгып баштаганда требовать этет го. Өзүнүн эмеси аппетити ачылып жегиси келгенде ошондо коштурабыз. Анан жоош аябай эле. Мүнөзү? Кыздарым деле мени колап келди. Сен биздин деле кичине характер жанагындай эмес экен да? Жоош аябай. Бунун балдары барбасызар? Буну быйыл биринчи жолу үйгө койдук. Бугача коюлган эмеспи? Жок, койулган. Алайга алып барып чаптык, Ноокатка алып барып чаптык. Былтыр Бишкекке Асылбайдын 76-ның булагына алып барып чаптык. Мараттын ошакта чапты. Алпаука Ошқа барып чапты, Ақсыға барып Абдуллайным чапты, Аралды. Абдуллай bir тайга Ақсыда ошо, Алапка Ақсыда ошо жакта мара кылды. Молкенге барып чапты. Демек Кыргызстанды кыдырыптыр да? Каракулжага бардык, Өзгөнгө бардык. Бардык ушу алып бардык эми ушу. Бишкекке чейин алып бардык дейм, дагы Бишкекке бардык. Бул жагы ошо Ош, Жалал-Абад алып бардык. Бишкекке чейин алып бардык да. Ат аябай жоош. Эмеси жок. Азыр бунун жашы канча болуп калды дедик? Жашы 5 жасы болуп калды. Мага Кунандан бышты коюп атканда келген. Бышты болгондо келген да, кышында жазында жана билесиздерби? Жалал-Абад командасы эмеге барып, Ошто улакка барып, 5-5 барып чабылды ошол мезгилдерде да. Жалал-Абадда бизде Ноорузда бул жерде биринчи орунду алды, биринчи орунду алды эле, анан кийин ошол мезгилдерде эметкен. Алган. Жоош аябай. Такага деле бардык нерсеге эле жоош негизи. Бунун үстүнө эми аттарың эмнеде бир топ мыктаттардын жүрөсүн да, мен да улак чөйрөсүндө жүрүп билем. Кайсы атыңы мингенде мындай өзүң бир өзгөчө сезесиң? Син айтайын, бул ат мага өзүмө деле тийбейт. Жалаң эле палондар чабат. Анан бул киши кээде мен чабып калам. Бунун жакшы нерсеси ушу кагып, камчылабайсың деле. Жетет деген өзү, Ооба, кичине үндөп койсоң ошо үні менен өзүнүн суу тигесе өзүнүн эмеси менен, кичине желаниясы менен ошентип эле полондар чабышат. Мага ушу bundan кийинки аттар тиет да. Сен дагы жакшы саласың атты.
Мен муну тамашалап койгомда элдер топто сигарет чексе зарыл, топто кофе ичет деп. Бирде жана бир одноразовый стакан бир чоң улактап көрүп калдым эле, кофе ичип ат менен жүргөн. Ошондон бери эле тамашалайм. Бул 5 жет. 5 жет. Бул да кичине чуңкурдаак. Негизи кичине түшүп көрсөңүз деле болот. Чоң экен бирок бул. Мен бирде Мараттын үйүнөн да бойлоп көргөнмүн жанынан. Бул быйыл суутулуп атат. Качанчы? Бир ай ашык басты. Буга да кичине бар го. Сууту келишем. Шашып суутуп алсаң, эмеден кийин, чилдеден кийин, жаңы жылдан кийин этин таштап берет экен аттар. Ошого суутун шашпай. Жакшы. 2 мал басылды эле, 1 мал койдук кайра. Ошондой сырлардан болсо айтын мындай. Жанакы аттар бар го, зар. Сен да көп таптап атасың. Өзүнүн формасы боюнан суйткат, алиги этин таштабайчы. Улакка барганда жоо сорлору бөлүнүп, ошого да кызыгат да, ошону кантип турсат деп. Мен ушунун секретин мен Абдыкалык ака үйрөткөн. Биринчи 10 күн, 15 күн атты тердетпей, ысытпай мингин дейт эле. Мен ушу атаманды Абдыкалык ака таптап чапканда биринчи ушу чоң улакка үйрөтүп чапкан ушу Абдыкалык ака. Марат чапканда деле ошондо Абдыкалык ака деле ат. Анан ошол мезгилде бастырганыбызды айтат эле. Биринчи 10 күн, 15 күн атты ысытпаган, ичиндеги майын ысытып койгон. Демек ошонун чоң пайдасы бар экен анда. Чоң пайда. Ичиндеги май ысып калса кийин чилдеде этин таштайт. Анан кийин негизи мен 2 мал жемдейт элем. Быйыл эле ушу 1 мал өткөрдүм аттар, сууган аттарды 1 мал өткөрдүм. 2 мал жемдейт элем. Анан негизи калганы аттын табына карап суутат го мен. Ар бир аттын табы ар кылбы? Ар кыл. Буну мынт, аны мынт деп айта албайм. Ар бириники өзүнүн эмеси бар. Кимдир бирөө кайсы бир ат ачка барса чуркабай койгон. Мисалы үчүн атаман ток барса кыйнала берет. Таң ашырганда, отко койгондо азыраак чөп салбасаң эмете берет. Кыйнай эмете чуркабай коет. Табы кеш керек. Муну улун кандай? Өспүрүм бул. Бул Польша. Польша, Европа. Кунан. Тарбиялап атасың. Тарбияны эми баштайбыз, ушу бул бакка багылып атат эми. Кар түшкүчө, кар түшкөндөн анан минебиз деп. Бунун бир өзгөчөлүгү ушу башы кара байырга окшош деп ошого алганбыз. Польшаны. Бул жөн турбай ушу Польша жаман өтө эле короолот экен. Келип эле ушу ачык болсо келип эле мына эшикти такалып уруп отуруп анан бир бутун шиштиптир азырчы. Турат азыраак. Мына жактарынан. Жакшы экен. Жеши деген сөз жок. Жеши Европача бuyagы? Европача. Бунун каны 25% эме, англичан. Англичан аралашпа. Ошон үчүн башын карасаңыз, баш эмеге окшошураак. Кара байырга окшош. Кочкор тумшуга өзүнүн аттарга окшойт экен ага. Англичан менен аралашкан экен да. Азыр мына бул жоошураак болот, негизи бул андай эле жоош эмес экен. Хабактары башын кыргызатка окшош экен. Энеси англичан экен, жанагындай секирген. Спортивный экен. Атасы араба тарткан, эркинде спортивный араба тарткан экен. Анан өзү кунан. Кунан болсо чоң экен да, бою канча зарлы? Бою ушу 1.69, 1.70 чыгып калса керек. Ошону айтам да, бийик экен. 1.70 чыгат. Ушу бул жак кичине чуңкурраак. Эме сарайды бирден бир дагы жанагы комментарийде сурап калды. Эме кантип багасын, не жем бересиз деп. Жем жөнүндө айттык. Сарайда ошо эки тарабын кичине чуңкурраак кылганбыз. Неге дегенде ичиндеги көмү кызы бияка чыга берет. Мынага чыкпасын деп дегени? Ошого бул тарап кичине кыйла эле чуңкурраак. Бул жакка караганда. Бул жакта аттар кичинекей көрүнө берет. Негизи. Эшик ачып чыксаң чоң. Бул беттеги аттарга караганда анан бул атты Барпыда Жумай укаман алгам. Жумай укам Сузакта Шакир деген ажы бар. Шакир экен деп коет. Ошо Шакир ажыдан алган. Түбү өзгөндүн аты болот. Түбү өзгөндөн келген ат. Былтыр ошо былтыр алган. 76-лардын багына тартты. Асылбайдын багында турду ортодо. Буну эми жалаң эле мен билдим. Барпыда берке байгазлар берген булак ачылды деп алып мен. Бул кандай болот булагын? Жакшы эле. Ошо аттан жакшы эле барат.
Быйыл суусу келип даярбы улактарачы? Ооба, улакка барды эми. Буга сор насип этеле окшойт. Кече ашкан экен, астында аттар жыгылып калып. Жерден эметип калыптыр. Астына ат жыгылып. Bunun boyu başı bul dele çoğun gene? Boy 1.60'dan kişine birak bolsa керек. 1.60'da bir de tartıştı ya, men tartış elekpiz azыр. Ya bağ менен ат чоңоюп билбейм, бүй башка кичине. Өскөн су калдыбы? Өскөн су калды. Жанына турса мен билет го. Ооба, жакшы экен бою. Түү өзгөнүн аты. Быйыл кимдер чабат эми муну? Эми Алла буйрук көрөбүз. Үстү келишсе чаба берет. Үстү келишсе чаба берет. Мен ошо улакка барганда жоголуп кетип атам, өзүм жашым өтүп кете элек деп өзүм деле кичине ат минейин деп ошо ниетти алгам өзүмчү. Атаманды жалаң эле палвандар. Тийбей калат деген палвандардан. Тийбей калат деп. Ой, ажаттын астында палвандар чапсын. Атаман жараган жерге ажы экөөбүз жарабайбыз. Жарай тургандарга мингизе берели. Заттар менен таанышып келенен сарайдын баары менен таанышабыз. Андан кийин дагы бир топ жакшы кызык нерселер бар, көрсөтүп берем. Бул кандай? Так, бул деле карабайыр. Мен аттарым ушу бир Польша бар калганы бардык эле. Таза кыргыздар. Бул ата теги орус аттар, жанагы Польша аттардан билбейм көп көрөт аз. Айлап улактарга жакшы жарайт экен. Бизде жанагындай пресс көп тумаган үчүн көн айланып кетти. Берет, көрөт аско кече күн 2 улак катарынан жанагындай кылып чабылып, 3 улак, 4 улак чабыла турган болсо, катар чабыла атат. Кече жерде ат темеге деле алып бардык. Архангелге алып бардык. Ажем деле анан атыштеп колусунда калды, көрдүңүз ажем. Жакшы бирас эле Абдыкалыктын. Жакшы катат. Шу кече тиштеп алып кетишти эле да улактан. Анан ошого андан кийин жидеге алып барышты. Атаман ага чейин батып алып барды, батын эртеси күнү. Архангелге алып барды. Карабайыр бизге кичине туруштук түтүп атат деген, катар чалып безилгенгече. Бул ат ата теги тууралуу каяктан келген иним бул? Бул атты мен Нургазакадан алгам. Нургазакадан алгам. Жакшы бышты. Эмесинде Калдатай мезгилинде алгам бул. Кайсы аттын балдарынан экен? Бул ат жанагы эменин Руслан аканын көк аты бар. Сурган. Ошонун баласы. Энеси Манас аканы прокурор Манас аканы. Ооба. Ошонун эмеси бар, билесизби? Тайбас. Тайбас. Ооба. Ошо менен экөө энеси бир. Энеси бир. Жана Молдо Жашаканын бээсинин. Молдо Жашаканын бээсинин эмеси баласы. Анда булардын энеси кичине эле зарлы. Ооба. Кичине эле көргөм да. Энеси. Бирок кулунду жакшылайт экен, Ошонун эне жагынан ошол жака барып такалат, анан ата жагынан тазасы ошо Сурган, Русландык. Жакшы. Жанагы ошо Бишкектеги менен энелес бир экен, укасы экен да. Жакшы экен анда. Ошо балдар алып шуну алып берейин деп Нургазакадан алып беришкен. Сатпайм деп атып зорго саткан, аткылайлы деп. 2 жыл болуп калды. Тарбиясы кандай болуп атат иним? Тарбиясы бинир атат, оозу кичине катуураак. Атасы деле ушундай билбейм, оозу кичине катуураак мына балдар жайында тарбиялап. Үйрөтүп атышат, барып кичине. Негизи кайсы малдан чаптырасың аттарды? Бышты, жаңасы, экасы? Жаңасынан чаптыртам. Жаңасынан катуу чаптыртпайм, ушу үйрөттүрөм. Үйрөтүшөт, анан экасынан чаптыртабыз. Экасынан до конца? Экасынан болду жак. Болду. Аяш жок. Жок, аяш жок. Өзүңүз билесиз, мен аттарым ушу эрте менен кирип кетет. Улак бүткөндө чыгат. Жок. Үстүнөн алмашып, палвандар алмашат кеде. Ооба, аттар кандай тура келет. Аттарың жакшы жарап атат. Мен карап атам, кашып атам десем калп болуп калат да. Нерде? Айбек! Чакырчы ошону. Айбек! Авам бар, анан Айбек деген үчөн бар. Ошолор тапташат, ошолор. Аттардын саяпкерлерин көрсөтөлү силерге, кимдер кандай багып атат. Убактым болсо келип минишем. Убактым болгон мезгилде минишем, эртемен болсо эртемен, кечинде өзүмдө досторумга. Убактым жок мезгилде ушу балдар өздөрү карап, балдар өздөрү суутушат. Анан жана комментарийде жана өтөткөн, жазып береткен, айтып беришет экен. Ата тегин карайсың, анан
интесин мен эметет элем, ойлойт элем, туура жагынан түшүнсүн. Мен мисалы үчүн ата тегин карап 10 өспүрүм алсаң, 10 өспүрүмдүн мисалы бир 7-си 8-и чуркаса. Ата теги жок, 10 алса 10дон 2-си 3 чуркаса. Баккан убара чейин ошол эле болуп калган. Андан көрө ошо биз биринчи бардык нерсе алган, бирок ошо ата теги менен чуркаган линиясы менен алгандын себеби ошо да. Мен көп эле жана айтып берет. Өзү чөп чуркай деп. Өзү чуркаганда эмес, ата теги болсо, канында болсо, ген. Атамандын атасы деле чуркайт. Ооба. Азыр деле чуркап жүрөт ал. Ооба. 12 асый болуп калды. Кече да улакта көрдүм. 11-12 асый болуп калды. Үйдөн алып келип деле чабып атышат. Чуркаган аттын баласы. Ооба. Деле билбейм, булардын дарбыздары толук жабыла элек. Бул кече күнү барып улакта көрдүңүз. Ооба. Марат бир ап чыгып, мындан сала албай татыла кайда алдырып жиберди. Бул деле жанагы Абдыкалкан немеси бар эле, чоң сурат. Чоң сурат, көр ат болуп калган. Көрдүм баласы. Прямой баласыбы? Прямой баласы. Жаңасы. Ошо былтыр быйыл жана барып улакта чабылды. Ооба. Чабылаткан ошо быйыл ошонун баласы. Шүгүр алар окшойт экен атасына. Апарып салдык. Дагы шүгүр барды. Тирикчиликти быйыл баштаптыр да бул, Ооба, быйыл ошо секин үйрөнүп. Жакшы. Бул деле ошо линиясын карап алганбыз. Бул балам алып берген, Аскар досуман алып берген. Бул Мараттын атын баласы. Мараттын көк атынынбы? Мараттын көк атынын баласы. Таракан досторум үстүнөн күлөшүп. Ушу балама жагып калып, балам алып берген. Чоң орто кунанын да алып берген. Ортодо турган аттын тулун берип алган. Ушул тууралуу кичине айтып өткүн. Мен бул историясын уккан элем. Балама кай алып берем деп койдум эле, о берип койду. Күндө турат. Ушу эс алып дем алуу күн болду, качан алып бересиң жүр дегенен. Кум белердин кумдардын бирөөсүн энчилеп коеюн деп алып барып ушу белерге барсак, ушул жерде инелери минип жүргөн экен. Мал кайтар. Ошол жерде минип 7ге чыккан болсо керек, 1-класс бүтүп 2 жыл мурун да. 2022-ге. Ошондо 7ге чыкканда балам, ошондо минип. Балаңыз алып минебе деп калды, бердик, минди, эки жака бастырды. Ошентип белерди деп таппай калдык анан. Ошол жерден эле балам ошол жактуу алып берейин десем, досум көнбөйт. Анан акыры ортодо турган аттын пулун алып берген. Айтайлы эле ушуну, кызык болуп атат. Мен сүрөтүн да коюп коем ошол мезгилдегиче. Эл бааласын жазсын анан. Ошол мезгилде досума сат десем сатпайт. Балама жактыбы десем, жакты алып берейин десем, алып бер ата дейт. Анан ошондо ушу бир эле жолу сурап эле алганбыз. Анын баары акчасын айтпай эле койду. Комментарийде жана ар кандай сөз ушу, бирок ошол мезгилде 2022-жылы ортодо турган аттын пулун алганбыз. Кунан мезгилинде сүрөтүн берем, көргөнсүз. Сүрөтүн коюп коебуз. Ушунун аркасынан балам азыр 2 жыл болду, 9га чыкты. Келет, жайында келет. Азыр ар жума күнү, суббота, мисалы үчүн бүгүн кечинде ат бастыра турган болсо келип ушуну бастырат кечке балдар менен чогуу. Базар күнү, суббота күнү келип ушуну келип минип кетет. Баланын чабын сындырбай кызыктыруу үчүн эменин көзүнө дагы карабай. Эми акчаны таба ала турган нерсе, иштесек таба турган. Анан ушунун себебинен балам ат бинип калды. Эң жакшы, шыктандырып, кызыктырып колдогонсуң да оюн туура эле, жакшы. Аттындагы коён кулак деп койгон жанагы. Ушунун эмесин айткың, таржымалын. Жайында китеп окугула деп жанагы Мухаммед пайгамбар, пророк Мухаммед деген мындай жаш балдар детский китеби бар. Ошо китептерин алып балдарыма хадиси, анан хадистер, анан ошо Мухаммед пайгамбар деген китептер бар, ошо жаш балдарды окугула деп жайында берсем, анан ошодон окуп атымдын атын кандай коем деп калды. Билбейм, өзүң каалагандай кой деп ойлонуп жүрүп ошо китептин арасынан тапкан окшойт. Ошо Аль-Касва деп ат койду. Аль-Касва. Бул эмнени түшүндүрөт дедим мен, Аль-Касва десем ошо. Коён кулак дегенди түшүндүрөт. Зайчи ухо деп орусчасы. Коён кулак дегенди түшүндүрөт анан ошо. Ат коён кулак деп. Аты коён кулак болуп калды. Коён кулак болуп калган кыргызчасы. Жакшы экен. Анан аттар бул жаңасы. Жаңасы. Бул дагы жаңасы.
Буну жана барпыдагы улакта чапкандагы ошо акыркы эмеде ушул алып чыкты. Акыркысын алып чыкты? Сорунду ушул алып чыкты. Буну башында салдык. Жана Марат көтөрүп анан мен жанынан көрдүм, мен да бир өттүм булардын жанынан. Өзүм видеомдагы кошуп койгом го. Марат көтөрүп. Наркыда ошо жанында сиз жанынан бөлүп өткөн улакта ошол. Ошол болчу. Бул башында биринчи салдык. Бул башында биринчи. Көрсөраттын баласы. Жакшы экен. Азыр 5 жылдыздын аты кандай болуп калды эми сага келгенден, Күмүш акадан келгенден? Ат кое элекпиз. Ат кое сунуштап атат ат эми. Чуркасынчы. Чуркасына. Суусун салайын. Жакшы. Алпар кичине аралап койдук жана. Азыр булаттарды. Бул деле сууту келиши кичине. Оорураак бекен. Мака жеп турган ат окшойт бул. Күмүш акам эмеге ошо ажы менен таанышып, таксыр менен таанышып, даватка кетип калган экен, сурайын десем ушу мака жеген экен. Мака будай жеген ат экен. Арпага өткөрүп койдук, жалаң такайлап арпа жеп атат, бирок сууту келе элек бунуку дагы. Жакшы. Мүнөзү жоош экен, аябай эле. Жоошпу? Аябай эле жоош. Анан көрүнүшү чоң болгону менен минсең жеңил экен. Мисалы үчүн берки аттар кирип эле десең учат да, бул аябай оор экен. Анан ат оор ат окшойт деп минсең жеңил. Палван мүнөзү бар экен да. Палван мүнөзү өтө эле жоош. Минсең ооздор жумшак, ооз жумшак экен, элпек экен. Эми бул аттын алып берген бир жакшы адамдар себепкер болуп калды. Ушу бир жерде турсак атты көрүп, бир ат бар экен, көрбөйлүбү деп калды. Анан ушу барып көрдүк. Палван ат экен, оор болсо керек деп минип көрөйүн деп. Минип көрсөң аябай жеңил экен. Атты жактырып алдым, анан ушул жерде балдар соода кылып мен келе бердим, соода алып беришти. Сага тура келе турган, пулун ала турган ат депчи. Жол. Азыр буну токтобуз го көрөсүз. Токтуп бир көрөлүчү. Жакшы экен. Эми Зарыл мырза, сарай тууралуу узун турасы сарайдын айтайлы. Ат сарай турган жер узуну 20, турасы 11. 1,5 кирпич камкычтан урулган. Улай менен. Жок, раствор улай менен урулган камкыч менен. Сыртын ичин кумшоок менен шорттойбуз. Үстүнө улай бастырганбыз. Калыңбы? Калың, калың бастырып демелер деле таштанбайлар деле бир сыра нолору өзү жакын эмес эле. Кыйшайгандан кайра башынан жерден силтетип коюшту. Бекемдеп коюшту. Ошо калыңыраак басып бериппиз, жана салкыныраак болсун жайында. Анан жайында бул жер салкын бирок. Кышындачы? Көгарттан шамал болуп турат. Кышында бул эшикти жаап коюшат, ысык кышында. Бөлмөлөрүн мондай бетон менен бөлдүңбү? Мунун бетон менен бөлгөн себеби ат тебеткен да. Ат тепкенде жана пескоблок болсо сындырып кеткен. Башка нерсе болсо сындырып кеткен. Ошо бетондогон. Жакшы. Жерден нолун куюп чыгып, ушул жерге чейин 2 кылгам, ушул жерге чейин 2,40 кылгам. Наракада башын салып тиштеше албайт экен да? Биги жетет, жетеби? Чоң аттар жетет. Андай эле тиштешпейт. 1-2 жол тебет бут ооругандан кийин теппей калат. Анда катуу нерсени ат деле түшүнүп калат экен. Анан ону ачык турат го. Муну акырууна дагы мисалы кылам деген адамдар болсо көрсөтөлү да. Например, мунун ичи канча? Ар биринин кана ар бир бөлөк экен, узун турасы, Бул беттики 3кө 4кө 3. Бул жагы 4, бул жагы 3. Бул беттики 4кө 4. Кичине 4төн кичине 5-10 сантиметр чоң болушу мүмкүн. 4кө 4. Акурлар мындай болуп жасалган. Бийиктиги жерден канча мунун акурдун? Шунун бийиктиги 1,5 барбы? Азыр кааласаңыз азыр метрди алып көрсөбүз. Биринчи 2ге бөлгөнбүз. Наркы жем экен, Ушул аткамыздын үстүнүн мына жерин бетон менен куйдурган. Бул эми пескоблок менен көтөрүшкөн. Бул жак чөп, бул жагы жем. Жем кичине бийигирээк. Чөпкүндөй чуңкур эмес. Жем кичине бийигирээк. Бул акыр болсо чуңкураак. Анан мына жерин кичине мындай чуңкураак кылып койсоң, аттын эмесин моюн кырбайбы экен. Чабырактарды эки жагынан удобныраак кылып. Мына бул жерге ат баскан асканы жип кылып койгон. Эми күндүзү сарайдан чыгарып баарын күнгө каңтарасыңбы? Ар кандай.
2 күндө bir almaşıp çıkat. Sırtta avarayına qarab. Жақсы. Астылар күндүз жакшы күнкүдө болуп чыгып турса эшикке алып чыгып байлап коюшат. Анан көбүнчө эле минилет, минип келгенден кийин байлап коюшат. Минип келип туруп байлап коюшат. Жақсы экен. Бул беттики болсо, бул беттики деле ушундай эле. Атаман турган жерге дейли. 4 İçi 4 eкен да bunun. 4 Бул жагы 4, бул жагы 4. Астыларынан Ну, тешилген нерсе. Совет ажын билесиз, ошо Совет ажы айтып эле жасап атканда. Обязательно ушундай жасагы. Жыт чыгып кетеби? Асты курук болот деп, кургак болот деп. Суу түшкөндө жабасың ага чейин асты кургап турат. Мына акылкаң асты вентиляция болуп туруш керек деп Совет ажы айткан мага. Бул жагы кичине чоңураак, акырлары да кичине чоңураак. Бирок окшош эле. Ошол эле. Бийик. Өтө чуңкур эмес, жем канасы. Жем салынган жер. Бул жагы болсо, иште чуңкурак. Аттарга канча мал чөп бересиң, мисалы 3 мал же 2 мал? Аттар өтөмүнөн 2 мал салынса, кечинде 3 мал, 5 мал, 6 мал салынат чөп. Эми 2 мал жемдетилек. Өзүнөгү 2 мал жемдетилем. Азыр суугандан кийин ат көп болуп кетти. Астыш 2 мал жемдегенде тез эле кайреттен көп тумсак болуп калды. 1 мал. Бул комната жигиттердин комнатасы окшойт да, жалаң жарандай. Эр токум, эр токум. Формалар, өтүктөр, мынау чоң улакка, мынау кичине улакка өтүктөр окшойт да? Жакшы экен. Буягында да бар экен. Бирок гараж жамааты катуу күч алдыңар бирок. Шаарда домдо жашап ат баккан балдарга мен 5 кетем да. Молодецтер. Мына эбеде комментарийде жазып койгон экен бирөө. Мына сүйлөйт экен. Шаарда өсүп деп. Канда бар нерсе экен да бул. Шаарда өссөк да кыргыз баласыбыз деген да? Болсо да бар. Ооба да. Жүрөгүбүз, каныбыз кыргыз экен. Албетте. Ат дегенде ушу тез эле үйрөнүп кеттик мындай эле. Катуу кыйналган жокпуз. Жүрөгүңдө бар нерсе, канда бар нерсе. Ооба да. Бул жакта жемканабы? Бул жак жемкана. Бул жак жемкана. Мына темирлери, мына бункер немеген да? Кана. Бирөө арпа. Мына да? Чоң арпа, ортодо будай. Мына бол. Будай. Бул жакта мака. Азыр мака шак берип атам, кичине сиңимдүүрөөк болсун деп, бурун жөн эле мака берчү. Тарттырып берип атасың? Бул аттарга витамин. Витаминдер. Негизи көп колдоносуң витамин жеп, мындай элеби? Жок, бул жанагы мына өспүрүм азыр биякта кунан бар ошо. Кунан менен ошого. Кунанга берип атабыз. Мына ыкмадагы зонуң го, мунун ачканда жем түшөбү? Ачканда ошо жерине жем түшөт. Керектисин алып туруп. Ошо мына каса менен. Могула менен? Ушу менен. Бир кило чыгабы? Ошону билбейт экен, канча чыгат экен азыр. Салып көрөлү да. Сырттан салайлы да. Мына каптагылар эмнелер? Бул эме Тартылган жемби? Мака тартылган. Мака. Мардеги менен тарткансыңбы? Жок, буну мардеги жок эле тартты окшойт. Таза маканы тартты окшойт. Арпаны салып ичине салайын. 2 3 4 5 5 мен 5 атаман ушунча дейт. 5 атаман ушунча эле жейби? Ушунча. Эми эркек аттар чоңураак болгон жок, берип. Ошо 6 кесе. Ошондо азыр атаман эмнерден эле жейт экен да? 1 кесе азыраак жейт да. Ушу менен эле чуркайт. Билбейм, мына канча килограмм чыгат. 5 чыгабы? 5 чыкпаса керек. 4 керек эме чыкса керек. 4 чарым. Жакшы. Өзү азыр жакшы, таза. Жакшы суу жана болгуча. Ошо десе. Жакшы экен. 1 мал жеп турса кийин 2 мал дейт да. Мына өспүрүм кандай болду? Зарыл. Бул өспүрүм берки баламаты менен эмес бир, атасы бир. Мараттын атын балдарыбы? Мараттын атын балдары. Көк аты бар эле го? Ооба. Лучший деп. Зор көк ат эле ошол. Мен көп ат менден бирок андай ат мен элекмин дагы деле. Чындап зор ат болчу. Анда ошондой ат түшүнчү деле эмес экен, биз анча жакшы. Бак барса берип койсо.
ат берди де не болот эле, кандай атты берген. Анда кадырына деле жетчү эмес экенсиз. Алмаз акам катуу саяпкер. Атасыбы Мараттын? Күчтүү. Ал жанагы бандиттин уругу, бандит менен Мараттын көк аты, анан Манасакадагы жанагы миллион каражат. Бишкектеги. Үчөөнүн энеси бир. Жана сөзүндө айтып кеттим го, неге линия колой бересиң деп. Мына жөн эле жууп да. Үчөөнүн энеси бир, аталары бөлөк. Болбосо бандит жанагы мингич кылабыз дегенде бир кичинекей аттын баласы. Баласы деген. Энеси жакшы болгон экен да. Энеси жакшы болгон да. Балдары чуркап атат. Жана линиясын эле неге колой бересиңер деген жооп да. Жооп деген туура эле. Бул линия илгертен жакшы аттын баласы жарап келген, жанагы казысын картасын асыл затыңа тартасың деген кыргыздын сөздөрү дагы жөн эмес да жигиттер. Кыргыз элибиз кемеңгер улуу эл. Ар бир айткан сөзү жашоо турмушта такшалып бышып башынан өтүп ата-бабалар айтып кеткен. Ошондуктан дагы айтылайын, казысын картасын асыл затыңа тартасың дейт. Асыл затыңа тартасың баары бир. Дейт го, ген тууралуу сөз болгондо. Мынакей күмүш таксырдын аты келе атат, 5 жылдыз. Легендарлуу линия. Зарыл бул аттарды баккан жигит ушулбу? Саяпкери. Аба менен. Бияк. Акам карайтсыздар, саяпкери. Бул азыр эми канча күндө даяр болуп калат? Бир канча күндө даяр болот? Кол ойноп калдыбы? 15 күн бар, а? Куда каласа быйыл көрөт экенбиз да улактардан, а? 15 күн бар да. Тынбай эле минип атышат негизи. Кандай болот? Минип көрбөйсүңбү? Берем кара. Бул мингенди кармаганга жок экен, улакка барып команда берилгичи эмеген да? Салып кат салбадык да, жана кичине эле аралатып көрдүк кечеги. Кандай? Жакшы эле, бирок акай салганда эмес да. Өтө эле жеңил экен. Быйыл чабылганан жазда айгыр койлабы бул зарыл? Бүйү коюп, айгырга коюп, күн алсак деп атабыз. Бейлерге айгырды алмаштырып, ар жылы алмаштырыш керек экен да. Кан алмаштырыш керек экен. Кан алмаштырыш керек экен. Быйыл атаманды койдук эми. Биринчи жылы келеткан келиши. Кашкан коебуз деп ойлонуп атабыз. Жерден коебузбу берке? Жумайдан алган. Тумарды. Анасы тумарды. Тумарды жашы бешкашка шек. Шуну коюп көрбөйсүңбү? Кулундарынан көбүрөөк салайлы. Ооба. Жакшы экен. Жылкыларың кайерде сен? Жылкыларым эмеде, Барпыда. Барпыда? Ооба, Жумайда. Жумайда. Жакшы экен. Кудай кааласа өзүнүн көз алыста болот экен да, Кашка. Айбек, кандай болуп атат аттарды караш? Кыйналбай атасың? Жакшы. Кечке тынбасаң керек, только ат бирин которуп, бирин минип, а? Жок. Жакшы. Эме түздүк экенден да зарыл экен, анча-мынча. Кой берет экен да? Акам жакшы, бир туугандай элебиз. Жакшы. Жакшы экен иним. Алам бар. Кандай мен кызылат болбой жүрөм мен. Ооба. Болбосам. Зарыл. Менде каяктан убакыт болот? Күлүк кылган саяпкер дейт го. Эң главный ушу саяпкердин эме көз каранды да аттын жарашы, жарабашы. Ушулар жем суусун убагында берсе, убагында каңтарса, убагында бастырса анан ат чуркайт да. Анан эң обол Алладан, башы биринчиси, эң негизгиси Алладан. Анан сөөн кылганыбыздан. Мына ушундай бүгүнкү чыгарылыш биздин жалал аттын жакшы аттарынан болду. Ат сүйүүчүлөр үчүн ушул видеону көрүп шыктангыла, ат алгыла жаштар, атка кызыккыла, улак чапкыла, кыргыздын улуттук баалуулуктарын баалайлы. Ат багып, ат алып, ат багып жаман болгон жокпуз, Кудайга 1000 мертем шүгүр. Себепкерле болуп, үмүттесек.
Себепкер эле болбосо кылган нерсенин баардыгы Алла. Бар Алладан, акыйкат. Бирок ат багып жаман болгон жокпуз, жаман адамдарга жолуккан жокмун. Жакшы адамдар менен тааныштым, мамилелешип атам. Кембагал болуп кеткен жокпуз, дурус берип атат ошо. Себепкер болуп, шактарга жеткирип атам. Эң нерсе. Жакшы. Атты баккыла, мингиле, канда бар нерсе, колдон келсе мына балдарыңарга үйрөткүлө. Аттын ишти үйрөткүлө. Жакшы. Өзү дагы адамдар назик болуп атат, көрүп атасыздар. Ошо назиктиги дагы жок болуп. Албетте. Чыңалат балдар. Өзү мындай любой эле адам жерде жүргөндө башка, аттын үстүндө башкасын да. Атка мингенде булчуң чоңоюп, жүрөгүң толуп, кичине өзүңчө бөлөк болуп каласың. Атта дух берет. Дух берет да ат. Бул илгертен атабыз минген, жоого минген, пайгамбарыбыз минген дегендей бардык жакшылыктар ушул жылкы баласында. Спорт биздин улуттук спортубуз, аламан улак, көкбөр улак, байге чабыш. Айтор бул ат менен көп жакшылыктарга жеткен адамдар көп. Мына ошондойдун бири бүгүн биздин Жалал Абадтагы Зарыл деген мына ушул жигит болду. Зарыл, иним, иштериң ийгилик, талыкпа, эл кызматында бол. Кыргыздын күлүктөрүнө дагы күлүктөрдү кошуп, күлүктөрдү чыгара бер. Ат биздин аттардын даңкын тарата бер дегендей. Уругун ула, колун алайлы бизге окшогон ат сүйүүчүлөрү. Жакшы аттарды кармай бер. Ажым бир себептен мезгилден пайдаланып ыраазычылык билдирип кетким келет. Атка кызыктырган досторума, ошо аттын сырларын үйрөткөн агаларыма, палвандарга, ошо аттарды алып берип аткан, маслихат берип аткан туугандарыбызга, акелерибизге, ажыларга баардыгына ошо ыраазычылык билдирип койгум келет. Мына ушул мисалы үчүн эмне убакытта беш качканы Азамат Ажыны билесиз да? Ооба. Азамат Ажы себепкер болуп, ошо Манас Ажы болуп, ушулар алып беришти. Келсең көрөлү деп. Көп адамдар бар. Андан аталбай кетсе капа болбосун. Ошолордун баардыгына ыраазычылык билдирип койгум келет. Ошо баардыгы себепкер болгон азыркы даражада жүрөбүз да. Рахмат.